Саламатсыңарбы балдар, кайрадан силер менен эфир аркылуу биология сабагын окуп үйрөнүүнү уланталык. Сабакка даяр болсоңор, экранга ыңгайлуу отуруп сабакка көңүл бурабыз. Анда сабактын темасына көңүл бөлсөк. Бүгүнкү сабактын темасы жерде сууда жашоочулар классы жана алардын келип чыгышы сойлоочулар классы болмокчу. Бүгүнкү сабакта жерде сууда жашоочулар, сойлоочулар классынын өзгөчөлүктөрү, көптүрдүүлүктөрү, келип чыгышы тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Балдар, өзүбүз жашаган аймактардан бакаларды кездештирип эле жүрөбүз. Бакалар жер шарынын Антарктидадан бөлөк материктердин нымдуу жана суу чөйрөсүндө таралган. Алардын активдүүлүгү аба ырайына, жыл мезгилдерине жараша болот. Жерде сууда жашоочулар классы 3 түркүмгө бөлүнөт. Алар куйруктуулар түркүмү, куйруксуздар түркүмү, бутсуздар түркүмү болуп. Анда балдар, көңүлүңөрдү таблицага бурмакчымын. Жерде сууда жашоочулар классы, жерде сууда жашоочулар классы, амфибиялар, ал эми отряды, куйруктуулар, куйруксуздар, бутсуздар, ал эми өкүлдөрү, тритондор куйруктууларга саламандралар кирет, ал эми куйруксуздарга бакалар, бутсуздарга куртчалар кирет. Герпетология жерде сууда жашоочуларды, сойлоочуларды изилдөөчү зоологиянын бөлүмү. Азыркы кезде амфибиялардын 2000ге жакын түрү белгилүү. Борбордук Азияда куйруктуулардын 10 түрү, куйруксуздардын 23 түрү жашайт. Амфибиялардын эң чоңу бул галиаф бакасы, салмагы 3,5 килограммга жетип, эң узун саламандра 1,5 метрге жетет. Омурткалуу жаныбарлардын ичинен амфибиялардын өкүлдөрү биринчи жолу суудан кургактыкка чыккандар болуп эсептелишет. Бул класстын өкүлдөрү кургактыкка чыгып жашаса да, тиричилигин айрым бөлүгү сууда өтөт. Себеби амфибиялардын көбөйүшү, өрчүшү сууда жүрөт. Булардын жашаган экологиялык чөйрөлөрү дагы ар түрдүү болгондуктан, алардын түспөлөрү дагы ар башка. Баканын териси этине көп жабышпайт, плаш сыяктуу жылмакай. Экинчиден, сууну нымдап сиңирип алат, ошондуктан дайыма былжырак келет. Ошондон уламага микробдор жолобойт. Ата-бабаларыбыз сүт ирибес үчүн сүт куюлган идиштерге дагы салып коюшкан. Себеби терисиндеги былжырак касиети кычкылданткыч бактериялардан сактап турат экен. Экинчи жагынан муздак кандуу жаныбарларга киргендиктен дагы суусундуктар муздак болуп турушу үчүн. Ал эми курбака менен суу баканын айырмасы эмнеде деген суроо келет. Албетте алардын терилеринде андан тышкары курбака чардабайт, өзүнчө бир үн чыгарып турат. Курбакалар жылына 4 жолу төлөйт, эң кызыгы төлөгөн терилерин өзлөрү жеп коюшат экен. Анда баканын скелетине токтолсок, баканын скелети баш сөөктөн, омуртка тутумунан, кол, буттун сөөктөрүнөн турат. Баш сөөгүнө астыңкы жагы кыймылдуу бириккен, ал эми омуртка тутуму бул моюн, тулку бой, куймулчак, куйрук бөлүктөрүнөн турат. Моюн омурткасы бирөө, ал баш омурткасынын калган бөлүктөрү менен кыймылдуу биригип турат. Тулку бойдон 7 омуртка бар, анын капталында 2 жакты көздөй өсүндүлөр кетет. Кабыргалары жок болгондуктан анын көкүрөк клеткасы дагы жок болот. Куймулчак омурткасы бирөө, ага арткы бутунун сөөктөрү бекиген. Ал эми ички түзүлүшүнө кайрылсак, бака өпкөсү жана териси аркылуу атмосфералык аба менен дем алат. Тамагы ылдый тартылып кыймылдаган учурда ооз көңдөйүндө мейкиндик түзүлөт. Мына ошол учурда таноолору ачылып, аба кекиртеги аркылуу өпкөгө келет. Өпкөдөн көп сандаган капиллярлар орун алган. Ал жерде газдардын алмашуусу жүрөт. Өпкөсү начар өөрчүгөндүктөн териси менен дем алат. Бака узак убакыт сууда жүргөндө териси менен дем алуу жүрөт. Суук белгилүү бир даражадан өткөндө жандыктар үчүн критикалык абал түзүлөт. Башкача айтканда, алар тоңуп калышат. Мындай касиетке ээ болгон жандыктардын бири бул бакалар. Суук түшкөн мезгилден тартып, баканын организминдеги глюкозанын өлчөмү
бир нече эсе көбөйүп кетет. Башкача айтканда, кандагы канттын өлчөмү көбөйүп, глюкоза көптөгөн зат алмашуу реакцияларын токтотуп коюуга жөндөмдүү. Ал эми зат алмашуунун токтоосу керектөө процессин жайлатат. Баканын териси критикалык температура жакындагандагы тууралуу маалыматты боорго жеткизет. Мына ошондо гликогендин бир бөлүгү глюкозага айланат. Баканын организмдеги канттын өлчөмү көбөйүп, кышкы уйкуга даяр болуп калат. Бака жазында кайрадан тирилип, жашоосун уланта берет. Нерв системасы: баш мээден 10 жуп нервдер чыгат. Жүлүн омурткаларынын ортосундагы жүлүн каналында жатат, өзүңөр көрүп тургандай. Ал эми жүлүндөн чыккан нервдер буттарынын кыймылын жөнгө салып турат. Ал эми мээси көрүп турасыңар, 5 мээ орун алган: алдыңкы, ортоңку, кара куш, аралык, сүйрө мээ. Кан айлануу системасы: бакалардыкы туюк, жүрөгү 3 камералуу, 2 дүлөйчө, 1 карынчадан турат. Дүлөйчөдөн кан карынчага түртүлөт. Оң дүлөйчөдө вена көмүр кычкыл газына бай кан бар. Сол дүлөйчөдө артерия кычкылтекке бай кан болот. Дүлөйчөдөгү кан карынчага куюлат. Карынчада аралаш кан болот. Карынчадан чыккан жоон артерия конусунан толтоонун сөңгөгүнө чыгат. 3 жуп артерия кан тамыры тарайт. Алдыңкы күрөө тамыр мээге кычкылтекке бай артерия канын жеткирип турат. Кан айлануусу 2 тегеректен турат. Кичине тегереги карынчадан өпкөгө келет. Өпкөдө газ алмашуу процесси жүрөт. Бакалар кыймылдуу курт-кумурскалар менен азыктанышат. Жабышкак тиленин жардамы менен ошол тилин сыртка чыгарып, олжоосун кармап азыктанышат. Ал эми азыгы кулкун кызыл өңгөч аркылуу карынга келип, азыгы эрип, 12-50 чейге өтөт. Ал жерде боор жана уйку безинин түтүктөрү ачылган. Азыктын курамы жөнөкөй заттарга чейин ажырап, кан тамырларга чейин сиңет. Ал эми сиңбей калган азык жоон ичегинин жоон ойгон бөлүгү аркылуу келип, клоака аркылуу сыртка чыгарылат. Бакалардын көбөйүшү: булар айрым жыныстуу жаныбарлар. Бакалар эркектеринин жуп уруктары бөйрөгүнө жакын жайгашкан. Сперматозоидтер сийдик түтүкчөсү аркылуу клоакага келет. Ургачылары ири жетилген жумуртка клеткаларын сууга ташташат. Икраларына эркектери сперматозоид клеткалары бар суюктугун чачышат. Булардын уруктануусу сыртта жүрөт. Анда балдар, видео материалдан бакалардын көбөйүшүнө көңүл бөлүп көрөлүк. Мынакей бака өзүнүн көнөк башын жонуна көтөрүп алып, ыңгайлуу жерди издеп жатат. Чогуу күбө болуп көрөлү. Мынакей ал көптөгөн дарактардан жана куураган жалбырактардан өтүп отуруп, ыңгайлуу шартты издеп келип, ал кам көрүшөт. Мынакей бул өсүмдүктүн ортосундагы суунун тамчысын алып келип, өзүнүн көнөк башын жайгаштырды. Мына ушул жерде көнөк баш өзүнүн тиричилигин ушул жерден өткөрөт. Мынакей анын жайгаштырып кеткен көнөк башы бул жерде активдүү тиричилигин өткөрүп жатат. Мурдага салыштырмалуу бир аз көнөк башта өзгөрүү жүргөндүгүн байкадыңар. Мынакей көнөк башка азыгын алып келип берди. Мынакей бакалардын биз билбеген сырлары бар. Мына булар дагы тукуму үчүн абдан кам көрүшөт. Андан сырткары жаратылышта дагы биз сабактын башында айтып кеткенбиз, бакалардын дүйнө жүзүндө 2000ге жакын түрү бар деп.
Биз жерде сууда жашоочулардын көп түрдүүлүгүнө кайрылсак, мына силер көрүп тургандай баштыктуу бака, бул көбүнчө дарактардан көрүүгө болот. Ал эми бул алтын бака деп өзүнүн алтын сары түсү менен аймаланып турат. Биз жаратылышта жаныбарлар эскертүүчү түскө ээ деп айтканбыз. Алтын бака өз кезегинде бул уулуу бака, мунун уусу абдан күчтүү. Негизинен окумуштуулар уусунун баягы өлчөмүн изилдеп көрүшкөндө 1000ге жакын чычкандарды же болбосо бир Африка пилин же бир буйволду өлтүрүүгө чейин жетет экен. Ал эми дүйнө жүзүндө эң чоң бакалардын ичинен бул Голиаф бакасы болуп эсептелет. Мунун салмагы 3,5 килограммга жетет. Ал эми хамелеондун түсү кандай? Хамелеондун биз жогорудагы мүнөздөмө берип өткөнбүз. Мунун түсү куулуп турат. Ал эми ушул эле жерде сууда жашоочулардын дагы бир өкүлү булар куртчалар. Ал эми бул куйруктуу тритондор же саламандралардын сууда өзүнүн активдүүлүгүн көрүүгө болот экен. Мынакей суунун ичинде дагы кандай дем алып аткандыгын көрүүгө болот. Жаныбарлардын метаморфозу түйүлдүктөн кийинки өөрчү мезгилдеги организмдин түзүлүшүндөгү эң терең өзгөрүүлөр. Жерде сууда жашоочулардын көп түрдүүлүгү келип чыгышын айта турган болсок, өлүп жок болгон байыркы жерде сууда жашоочулардын калдыктары табылып изилденген. Окумуштуулар 300 миллион жыл мурда пайда болгон деп далилдешет. Булардын кургактыкка чыгышы манжа балыктардан башталган. Көнөк баштын куйругу, каптал сызыгы, бакалоору, жүрөгү 2 камералуу, бир кан айлануунун тегереги бар, балыктар менен түпкү теги бар экендигин айгинелеп турат. Ал эми Кыргызстанда куйруксуздардын 4 түрү жашайт. Амфибиялардын тиричилик аракетине жараша жаратылышта экологиялык мааниси өтө чоң. Алсак жашыл курбака, Донатин курбакасы, кызыл колтук бака же борбордук Азия бакасы деп дагы ат менен белгилүү, анан көл бакасы. Жерде сууда жашоочу жаныбарлар жаратылыштагы маанисин айта турган болсок, зыяндуу курт-кумурскаларды кырып жок кылуучулар болуп эсептелишет. Мисалы, жалгыз шибер бакасы бир жайдын ичинде болжол менен 1260 зыянкечти кырып жок кылат. Мындан сырткары канаттууларга караганда даамы жаман, кескин жыттуу курт-кумурскаларды көп кармап жешет. Алар түн ичинде да тамак издеп чыгышат. Чиркейлердин саны көбөйүп кетсе, малярия оорусун пайда кылат. Жерде сууда жашоочулар пайдалуу, териси баалуу жаныбарлар, мисалы, норка, кундуз, ач күзөн канаттуулардын негизги тоюту болуп эсептелинет. Бакалар лабораториялык жаныбар катары илимге кызмат кылып келүүдө. 18-кылымда көрүнүктүү окумуштуу Галвани менен Вольт жаныбарларда электр кубаты боло тургандыгын табышкан. Бул ачылышты жасоодо алар бакага тажрыйба жүргүзүшкөн. Орустун окумуштуусу Сеченов мээни изилдөөдө көптөгөн тажрыйбаларды бакага жасаган. 19-кылымда биринчи эстелик Париж университетинде орнотулган. Ал эми экинчи эстелик бул Кытайда студент медиктер тургузушкан. Алар өздөрү эксперимент үчүн 100 миңдеген бакаларды пайдаланышкан. Борбордук Азия бакасы же кызыл колтук бакасы бул Кыргызстандын аймагында өтө аз санда кездешет. Өзүңөр түсүн көрүп турасыңар. Түсү каралжын, күрөң, буттарынын иш жагы жана курсагы кызыл түстө. Санынын өзгөрүлүшүнүн негизги себептери болуп, учурда бардык аймактарда калк арасында мал чарбачылыгы өнүккөндүктөн саздуу жерлерде малдын кыш, жаз айларында жайлашы, мындан сырткары климаттын өзгөрүшүнөн улам кургакчылык болуп, көлчүктөрдүн соолушунун кесепетинен. Калк арасында даба издегендердин дагы курмандыгына айланышууда. Ал эми куйруктуу амфибиялар отрядына кирген түрлөрүнүн денеси
жана куйругу узун болот. Алар тритондор жана саламандралар. Курт сымал денеси бар жерде сууда жашоочулар булар бутсуздар деп аталат. Бутсуздарга шакекчелүү куртчалар кирет. Сойлоп жүрүүчүлөр классы рептилиялар. Сойлоп жүрүүчүлөр кургакта жашаган муздак кандуу жаныбарлар. 7000ге жакын түрү белгилүү. Кыргызстанда 37 түрү кездешет. Аларга кескелдирик, сымалдар же геккондор, кескелдириктер, жылаандар, крокодилдер, ташбакалар кирет. Сойлоп жүрүүчүлөр классы сойлоп жүрүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгүнө кайрылсак, 4 түркүмгө бөлүнөт. Алгачкы кескелдирик сымалдар, кабырчыктуулар чоң түркүмү, ташбакалар түркүмү жана крокодилдер түркүмү. Денесинин сырткы түзүлүшү, өңү жашаган чөйрөсүнө жараша ар түрдүү болот. Сойлоп жүрүүчүлөр алсак кескелдирик шамдагай келип, регенерацияга жөндөмдүү. Ал эми алгачкы кескелдирик сымалдар бул гаттерия. Гаттерия Жаңы Зеландияда кездешет. Узундугу 75 сантиметр, ал эми салмагы 1 килограммдан 3 килограммга чейин жетет. Крокодилдер тропик алкактарын байырлашат, суу жана кургакта жашоого жөндөмдүү келишет. Аллигаторлор тузсуз сууларда кездешет. Туз жаш бөлүп чыгаруучу бездери жок, үстүңкү эрди тиштерин жаап турат. Тумшугу кыска, жаз болот, ал эми узундугу 4,5 метрге чейин жетет. Гавиалдар уруусу Индияда, Непалда, терең таза дарыяларда кездешет. Тумшугу узун, тиштери көп, көпчүлүк убактысы сууда өтөт. Жерде сууда жашоочулар кургакта да, сууда да бир мезгилде жашай алышат. Ал эми хамелеондор булар Африкада, Мадагаскарда көп кездешет. Даракта жашагандардын спиралдай буралган куйругу бар, буттары узун, ал эми мойну кыска. Игауаналар уруусу бул АКШ жана Мадагаскарда тропик токойлордо кездешет. Денеси узун келип, куйруктары ичке, абдан кыймылдуу жаныбарлар, кескелдириктерди жогоруда айтып өттүк. Ал эми жылаандар ар кандай тиричилик чөйрөлөрүнөн кездештирүүгө болот. Денесинин узундугуна карата алардын ички органдары өзгөчө түзүлүштө. Анда балдар кезекти суроого берсек, сойлоп жүрүүчүлөрдүн активдүүлүгү эмнеге байланыштуу деген суроо экен. Биринчиси, сойлоп жүрүүчүлөрдүн активдүүлүгү тамактанууга байланыштуубу? Экинчиси, дем алуусуна байланыштуубу? Үчүнчүсү, айлана чөйрөнүн температурасына байланыштуубу? Ал эми төртүнчүсү, көбөйүүгө байланыштуубу? Ойлонууга бир аз убакыт берейин. Ойлонуп жатат болушуңар керек. Анда туура жообуна кайрылсак, жообу сойлоп жүрүүчүлөрдүн активдүүлүгү бул айлана чөйрөнүн температурасына байланыштуу экен. Жерде сууда жашоочулардын жер бетинде жашоого ыңгайланган өзгөчөлүгү эмнеде деген суроо. Бул суроого ойлонуп жооп берели. Мен суроону кайра бир сере окуйын. Жерде сууда жашоочулардын жер бетинде жашоого ыңгайланган өзгөчөлүгү. А варианты уруктарын чачат, Б варианты өпкөсү бар, В варианты личинкасы өрчүйт, ал эми Г варианты териси менен дем алат. Ойлонууга бир аз убакыт берейин. Анда туура жообуна кайрылсак, жерде сууда жашоочулардын жер бетинде жашоого ыңгайланган өзгөчөлүгү бул өпкөсү бар экен. Сойлоп жүрүүчүлөр 350 миллион жыл мурун мезозой эрасында кеңири тараган. Мезозой эрасынын аягында климат температурасы өзгөрүп, массалык кырылуусуна алып келген. Тиранозавр жырткыч тиштүү, яшердин денесинин бийиктиги 5 метр, узундугу 14 метрге жетет. Мындан сырткары учуучу яшерлер же претозаврлар канаттарын жазганда узундугу 6 метрге чейин жеткен. Ал эми өлүп жок болгон жаныбарларды палеонтология илими изилдейт. Анда балдар бүгүнкү сабакта маанилүү деп аталган терминдерге токтолуп өтсөк, герпетология жерде сууда жашоочулар тууралуу окутуучу зоологиянын бөлүмү, палеонтология өлүп жок болгон жаныбарларды изилдейт. Анда балдар сабагыбыз соңуна келип жетти.
көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта тургула.